Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9-класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы металлдардын коррозиясы. Бул сабакта силер металлдардын коррозиясы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Коррозия учурунда жүрүүчү кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле коррозиядан сактануу чаралары жөнүндө маалымат аласыңар. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй металлдардын коррозиясы жөнүндө маалымат алып алалы. Коррозия чөйрөнүн таасири астында металлдардын жана алардын куймаларынын дат басып бусулушу же башка заттардын өз алдынча ажырашы. Силер бул сүрөттө көрүп турган темирдин чирип дат баскандыгын көрүп турасыңар. Мындай мисалдарды жашооңордо ар бир кадамыңарда эле кездештирип жүрсөңөр керек. Силер бул сүрөттөн жез менен калайдын куймасы болгон бронзадан даярдалган мисалдарды көрүп турасыңар. Жез кадимки шартта кычкылданууга жөндөмдүү металл. Ал абадагы кычкылтек газы O2, суу H2O жана ошондой эле абадагы көмүр кычкыл газы CO2 мына ушул шарттардын таасири менен кычкылданып, малахит деп аталган жездин негиздик карбонатын же тузун пайда кылат. Теңдемени жазып, теңделишин коюп өзүңөр үчүн белгилеп алгыла. Жездин кычкылдануу даражасы 0 реакцияга чейин, ал эми реакциядан кийин +2 өттү. Ал эми кычкылтектики болсо 0-дон -2 өтүп жатат. Силер кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин жазганда үйрөнгөнсүзгөр. Демек, металл жез электрондорун берип, +2 кычкылдануу даражасында кычкылдануу даражасы жогорулап жатат. Демек, ал кычкылданды. Кычкылтек болсо кычкылдандыргыч болуп саналат. Ушул сыяктуу эле бул мисалга да көңүл бөрөлү. Силер азыр күмүштөн даярдалган зер буюмун көрүп турасыңар. Бардыгыбыз эле күмүш жасалгаларды колдонуп келебиз. Бирок ал жасалгаларды жакшы байкасаңар, тез эле карарып кетет. Эмне себептен күмүш карарып кетет? Анда силер менен теңдемени жазуу менен чогуу ойлонуп көрөлү. Күмүштүн химиялык белгиси жазганды билесиңер. Теридеги күкүрттүү суутек газы бөлүнүп чыккан учурда аны менен аракеттенишип, жана абадагы кычкылтек газы O2 менен да аракеттенишип, натыйжада абадагы кычкылтектин катышуусунда жана тери аркылуу бөлүнүп чыгып жаткан күкүрттүү суутектин катышуусунда реакцияга кирип күмүштүн сульфитин пайда кылат. Күмүштүн сульфити мына күмүштүн карарып кеткендигинин белгиси мына ушул сульфиттин пайда болгондугунда болуп эсептелинет. Бул учурда кычкылдануу даражасы кандай өзгөрдү? Көңүл бөлүп жазып алгыла. Күмүштүн кычкылдануу даражасы 0, а реакциядан кийин карагыла +1 өттү. Ал эми кычкылтектики 0-дон -2 өттү. Демек, кычкылтек кычкылдандыргыч, а күмүш болсо кычкылданды. Кычкылдануу даражасы 0-дон +1 чейин жогорулады. Азыр силер менен бул мисалда темир мостун көрүп турабыз. Темир жана алардын куймалары коррозияга күчтүү дуушар болушат. Темирдин химиялык белгисин жазганды билесиңер. Ал абадагы кычкылтектин таасири менен O2 газы жана суунун катышуусунда H2O натыйжада темирдин 3 валенттүү гидроксиди феррум OH3-тү пайда кылат. Бул темирдин даты деп аталат. Кычкылдануу даражаларын таап көрөлү. Теңдеме теңделди, өзүңөр үчүн жазып алгыла. Темирдин кычкылдануу даражасы 0-дон +3 өттү. Ал эми кычкылтектин кычкылдануу даражасы 0-дон -2 өттү. Салыштырып көргүлө. Демек, темирдин кычкылдануу даражасы 0-дон +3 өткөндүгү кычкылдануу даражасы +3 чейин жогорулады. Кычкылтектин катышуусунда кычкылданды. Мына ошентип темир коррозияга учурап, чирип, темирдин датын пайда кылат экен. Ушул сыяктуу эле силер менен бул сүрөттү дагы карап көрөлү. Силер азыркы бул сүрөттө темир мыгы нымдуу жыгачтын бетине урулгандан кийин чирип
же коррозияга учурап темирдин датын пайда алгандыгын көрүп турасыңар. Бул процессти азыр силер менен тереңирээк карап көрөлү. Темир мыгы сырткы таасирлердин натыйжасында кычкылданат. Айлана чөйрөдөгү нымдуулук же жааган жаандын суусунун таасири менен жана ошондой эле дарактын нымдуулугунун таасиринен жана абадагы кычкылтек газы O2-нин таасиринде чирип, дат басып, же болбосо коррозияга учурайт дагы темирдин датын пайда кылат. Азыр силер менен бул реакциянын теңдемесин жазганды тереңирээк анализдеп карап көрөлү. Дат басуу бир нече этаптардан турат. Сүрөткө көңүл бурсаңар, биринчи темир мыгына мына ушул сырттан таасир эткенде нейтралдуу темирдин атому электрондорун берип, кычкылтектин атомуна плюс кычкылдануу даражасына өтөт. Азыр көңүл бургула, темирдин кычкылдануу даражасы азыр +2 гана өттү. Анткени ал 2 гана электронун берди. Ал эми темир болсо +2, +3 кычкылдануу даражасына, же болбосо эквиваленттүү, 3 валенттүү экендигин силер буга чейинки сабактарда окуп үйрөнгөнсүңөр. Азыркы биринчи баскычында ал кычкылдануу даражасы +2 өткөндүгүн көрүп турасыңар. Андан кийин ал андан дары дагы кычкылданат. Суунун кычкылтектин катышуусунда кычкылданат. Бул реакциянын теңдемесин кыскача мындайча жазсак болот. Темирдин кычкылдануу даражасы +2ден дагы кычкылтектин суунун катышуусунда аракеттенишип, кычкылдануу даражасы +3кө барабар болгон оксидин же гидроксидин пайда кылат. Темирдин датын пайда кылат. Силер алардын формуласын темирдин датын феррум 2O3 деп жазып, көбөйтүлгөн N тамгасын коюп, суунун формуласын да жазсаңар болот. Же болбосо жогоруда айтып өткөндөй феррум OH3 деп дагы жазып, темирдин даты экендигин бул формуладан жыйынтык чыгарып билсеңер болот. Демек кычкылдануу даражасы биринчи +2 өттү, андан кийинки этабында +3 өтөт экен. Демек кычкылдануу даражасынын улам жогорулашы менен темир толугу менен кычкылданып, дат басып чирийт. Темир башка заттардан өзгөчө коррозияга дуушар болот. Анткени темирдин бетиндеги борбоң силер сүрөттөн көрүп тургандай сары күрөң түстөгү датты пайда алгандан кийин алардын арасы көпшөк болот дагы абадагы кычкылтектин киришине шарт түшөт. Ошентип темир андан ары аягына чейин толугу менен күбүлүп, дат басып чирүүгө дуушар болот. Мына ошондуктан темирдин коррозиясы күчтүүрөөк. Азыр силер менен жогоруда металлдардын коррозиясы жөнүндө сөз кылдык. Кандай шарттардын таасиринде металлдар коррозияга учурарын же кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрө тургандыгын эске салдык. Анда силер турмушуңарда бул мисалдарды көрүп билген болсоңор жана алдыдагы маалыматтарды түшүнгөн болсоңор, алдыдагы суроолорго жооп берүүдөн кыйналбайсыңар деп ойлойм. Анда эмесе алдыдагы суроолорго жооп берүү менен билимиңерди текшерип көрсөңөр. Мен силерге бул суроону сунуштайын. Кайсы пробиркадагы мык тезирээк дат басат? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге мисалдар сунуштайын. Биринчи А пробиркасында аба жана суу бар. Мына ушундай чөйрөдө мык салынды. Экинчи пробиркада кайнатылган суу жана май, темир мыгы салынды. Ошондой эле В пробиркасында дагы аба дагы суу дагы жок. Буга дагы оозу жабылган пробирканын ичинде темир мыгы салынды. Ал эми Г пробиркасында карагыла, аба жана туздуу суу куюлган, мык салынган. Анда силер ойлонуп көргүлө. Кайсы пробиркада мык тезирээк дат басат? Биринчи жооп А Б пробиркасында, экинчи жооп А В пробиркасында, үчүнчү жооп А Г пробиркасында, төртүнчү жооп Б жана В пробиркасында. Мен силерге убакыт берейин, ойлонуп көргүлө. Силер жогоруда темирдин дат басышы, күмүштүн жана ошондой эле жездин кычкылдануусу жөнүндө сөз кылып, турмуштагы коррозиянын же болбосо кычкылдануу процесстеринин мисалдарын эске салдык. Анда алдыдагы шарттарды, коррозияга кандай шарттар таасир эте тургандыгын билип түшүнгөн болсоңор, албетте бул жерде туура жоопту тандай аласыңар деп ойлойм. Мен силерге туура жооп сунуштайын, өзүңөрдүн жообуңар менен салыштырып текшерип көрсөңөр. Албетте туура жооп үчүнчүсү. А жана Г пробиркасында. А пробиркасын окуйлу. Аба жана суу
Г пробиркасын окуйлу. Аба жана туздуу суу. Демек, ушул пробиркадагы мык салыштырмалуу Б жана В пробиркасына караганда дат басат. Силер бул тажрыйбаны өз алдыңарча аткарып көрсөңөр да болот. Биринчи А пробиркасы менен Г пробиркасында дагы дат басуунун ылдамдыгы дагы ар түрдүү. Бул жыйынтыктарды силер өз алдыңарча тажрыйбадан байкоо жүргүзө аласыңар. Анда дагы бир суроого жооп берип көрөлү. Кийинки суроого көңүл бургула. Кандай чөйрөдө темир азыраак коррозияга учурайт? Суроону дагы бир жолу кайталайм. Кандай чөйрөдө темир азыраак коррозияга учурайт? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге мисалдар сунуштайын. А пробиркасында ичүүчү суу куюлган, крандын суусу жана мык салынды. Б пробиркасында кислотанын эритмеси куюлду жана мык салынды. В пробиркасында щелочтун эритмеси куюлду жана мык салынды. Г пробиркасында кайнатма туздун эритмеси куюлду. Бул пробиркага дагы мык салынды. Анда мен силерге жооптор сунуштайын. Биринчи жооп А, Б пробиркасында. Экинчи жооп А, В пробиркасында. Үчүнчү жооп А жана Г пробиркасында. Төртүнчү жооп Б жана В пробиркасында. Силер азыр бул суроого жооп берүү үчүн алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзсөңөр. Келгиле анда азыркы тажрыйбага байкоо жүргүзсөңөр, анда туура жоопту тандаганга аракет кылсаңар. Силер менен ичүүчү сууга байкоо жүргүздүк. Кислотанын эритмесиндеги, щелочтун эритмесиндеги жана кайнатма туздун эритмесиндеги салынган мыктардын коррозияга учурай тургандыгын байкоо жүргүздүк. Анда туура жоопту тандасыңар. Туура жооп албетте төртүнчүсү Б жана В мисалында. Анткени кислотанын эритмесинде бир аз гана түсү өзгөргөндүгүн байкасаңар керек. Коррозияга анчалык катуу дуушар болгон жок. Ал эми щелочтун эритмесинде мыктын өңү ошол эле боюнча экендигин көрдүңөр. Ичүүчү суу менен кайнатма туздун эритмесинде алар жакшы коррозияга учурап, темир дат баскандыгын көрө алдыңар. Бул шарттардын баардыгын өзүңөр үчүн жыйынтык чыгарып, жазып алсаңар болот. Силер менен азыркы тажрыйбаларда темирдин күчтүү коррозияга дуушар боло тургандыгына байкоо жүргүздүк. Бирок биздин турмушубузда таза темирге караганда анын куймалары көбүрөөк колдонулат. Мисалы, темирдин куймалары чоюн, болот болуп эсептелинет. Алар темирге караганда коррозияга туруктуураак. Азыр силер менен алардын мисалдары менен таанышып көрөлүк. Темир жана чоюндан болот өндүрүлөт. Силер бул сүрөттө болот автомобилин курууда колдонуларын көрүп турасыңар. Ал эми бул сүрөттө болсо болоттон даярдалган аспапты көрүп турасыңар. Ошондой эле болот курулуш өнөр жайларында дагы ар кандай тетиктерди жасоодо колдонулат. Болоттон лезвие дагы даярдалат. Жана ошондой эле бул сүрөттө болоттон эң бекем чынжырлардын даярдала тургандыгын көрүп турасыңар. Мына ушундай өзгөчөлөнгөн касиетине карабастан болот дагы айрым учурларда коррозияга дуушар болгон мисалдарды көрө алабыз. Силер азыркы сүрөттөрдөгү мисалдар менен таанышып өттүк. Бирок болоттон жасалган буюмдардын бети канчалык тегиз болгону менен баары бир өйдө ылдый жерлери болот. Ошондуктан
бул жерлердин кычкылтек менен байланышы ар түрдүү болгондуктан металлдардын тегиз эмес бетиндеги потенциалдардын айырмасы пайда болот. Кычкылтек аз байланышкан металлдын чуңкур бети терс заряддалып калат да аноддун милдетин аткарат. Ал эми дөңсөө жерлери кычкылтек менен дайыма көп байланышта болгондуктан кычкылтек металлдын иондорун өзүнө көбүрөөк тартып, натыйжада ал беттер оң заряддалып, катоддун милдетин аткарат. Мындай шартта аноддон катодду көздөй электрондордун өтүшү аноддук аянтчанын коррозиясына дуушар болушуна алып келет. Бул учурда темир кычкылдануу даражасы +2 барабар болгон феррум OH2 жана +3 барабар болгон феррум OH3 деген гидроксидтерди пайда кылуу менен темирдин датын пайда кылат. Коррозияны болтурбай коюунун ыкмалары эмнеде деген суроого жооп алып көрөлү. Биринчиден, дат басуудан сактоочу заттар менен каптоо зарыл темир заттарын. Ошондой эле дат баспай турган болоттон буюмдарды даярдоо керек. Бул буюмдар биздин турмушубузда азыркы учурда көп эле кездешип жатат. Эгерде металлдардан, темирден, куймаларынан даярдалган металлдарды бүгүнкү күнгө чейин көп эле колдонуп, алардын дат басуусун көрүп жүргөн болсоңор, азыркы учурда заманбап мына ушундай болоттон даярдалган кычкылданууга, коррозияга туруктуу болгон буюмдарды жашообузда көп эле кездештирип жүрөбүз. Андан сырткары электр химиялык ыкмаларды пайдаланып, металлдын бетин даттан сактоочу оксидтер, алюминий 2O3 жана цинк О сыяктуу оксидтер менен каптоо зарыл. Бул реакциялардын теңдемелери менен дагы өткөн сабактарда таанышканбыз. Силер өз алдыңарча дагы электрохимиялык ыкмаларды пайдаланып, металлдын бетин даттан сактоо үчүн кандай реакцияларды жүргүзүү менен каптоо керек экендигин окуп үйрөнсөңөр болот. Ошондой эле механикалык ыкмаларды колдонобуз. Ар түрдүү дат бастырбоочу заттар менен боек, лак сыяктуу заттар менен сырдап каптоо зарыл болуп саналат. Биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металлдардын коррозиясы жөнүндө түшүнүк алдык жана алардын зыяндуулугун алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүү экендигин билдик. Силер окуу бүтөңөрдө дагы металлдардын коррозиясына кандай мисалдар бар экендигин карап, өнүгүүлөрдү иштеп, билимиңерди тереңдетсеңер болот. Ал эми турмушуңарда металлдардын кандай дагы түрлөрү жана алардын куймалардын түрлөрүнүн коррозиясы кандай жүрүп жаткандыгына байкоо жүргүзүп, алардын алдын алуу үчүн иш-чараларды колдонууга үйрөнүшүңөр керек. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта туругула.